16-март күнү Бишкекте күрөш боюнча өспүрүмдөр арасында республикалык турнир өтүп, анын жеңүүчүлөрү акчалай сыйлыктар, сертификаттар жана медалдар менен сыйланды. Иш-чаранын негизги максаты бул баягы күрөштү аймактарга таратыш керек болчу. Эң негизи ошодоки жыйын мынакей күрөш лигасы деп ачканбыз. Жаңы бул Кыргызстанда биринчи жолу өтүп атат. Ошодоки турнир бир жылда 2 жолдан өтүп турат. Эң негизги бул турнирдин максаты ал жаңы таланттарды чыгарыш, аймактардан жана баягыреки күрөштү, спортту айылдарга чейин таратыш максаты эң негизи. Биз ойлойм, мынакей ушу бүгүнкү иш-чаранын алкагында көп нерселер болду. Эң негизи бир да бала травма албай, ынтымакта, сонун баягыреки ырыс алды ынтымак дегендей ынтымакта сонун өттү деп мен айтсам болот. Биз өзүбүздүн баягыреки максатыбызга биринчи этап менен уже жеттик. Мынакей 3600 күрөшкөн балдар ар кайсы аймактардан жолугуп, отбор өтүп, бияка 600 бала келип мынакей таймаш өтүп, биринчи, экинчи, үчүнчү местаны алып, кечээ дагы ошондой эле 14 өттү, бүгүн U11 өтүп атат. Эми мындайын айтканда баягыреки спортту массалык таратканга биз жетишип атабыз десек, мен жаңылышпайм. Күрөш боюнча 3-чү орунду сыйлап жана тапшыруу үчүн Күрөш федерациясынын Бишкек шаар жана Чүй облустук кыз-келиндер күрөш боюнча өкүлү Муратова Адил Рамилевна тапшырат. Кыз-келиндер күрөш боюнча 3-чү орунду багыттырган команда Өсөкөл командасы. Күрөш лигасында кыз-келиндер күрөш боюнча U11 категориясында 3-чү орунду багыттырган команда Өсөкөл командасына кол жагыңыздар. Üçüncü orunda bağlanan komandada akşamlar sertifikat 40.000 so'mlik sertifikat topshirdi. Fotoğraflarımızda команданы сыйлоо үчүн федералдык даражадагы олимпиадалык класстагы калыс Азизбаев Сайдин Сейитбекович тапшырат. Кыз-келиндер күрөш боюнча 2-чи орунду багыттырган команда Чүй облусу Чүй командасы.
Kız gelinde görüş boyunca ikinci orunda bağlanan komandalar 60.000 soğuduk sertifikat taşıdılar. Kız geliler güreşi boyunca birinci orunda bağlanan komanda sıylığı için Kırgız Respublikası'nın Güreş Federasyası Prezidenti Tendişev Melikin Satlanbayev iştafçılar. Kız gelinler güreşi boyunca birinci orunda bağlanan şampiyon komanda Bişkek bir komandasına şampiyonluğu Akçalay sıyılıp 100.000 soğuduk sertifikat taşıdılar. Yana şöyle şampiyon komandana Güreş Ligası'nın kubakı taşıdılar. Yana şöyle ormanlı görünümler 100.000 sonlu sertifikat jana kubakı şöyle olacak olsa. Yana şöyle kızlar güreşi boyunca turnirde girişinde mıhtı teknika koşulduğu için nominasyon Белдештин айырмачылыгы ар ким өзүнө ылайыктуу жаш курактары менен өзүнө ылайыктуу салмактары менен күрөштү. 14 жашка чейинкилер өзүнчө, анан 11 жашка чейинкилер өзүнчө күрөштү. Бул жерде эми
жаш курактары кичирээк балбандар болгондуктан калыстарда чоң жоопкерчилик артылды. Себеби жаракат алып калуудан жана башка себептерден алдын алып сактап туура күрөштүрүш керек болду да. Себеби булар жаңыдан үйрөнүп келе жаткан өспүрүм курактагы балдар болгондуктан бул жердеги эрежелерди чоң аренадагы ушундай кандай күрөшүш керек, кандай чыгыш керек, ошонун баарына баягы тартипке сала турган дагы биз да себепчи болобуз деп ойлойм ошого. Менин атым Жолдошбек, фамилиям Майлюшов. Биз Жалал шаарынан келдик. Сборный Жалал. Бүгүнкү мелдеш кандай болду сиздин көз карашыңыз боюнча? Өтө жакшы болду деп айтам. Себеби жогорку деңгээлде болду. Бул спорттун бул мындай бизде өнүгүп аткандын белгиси. Бул лигадагы бул келечекте Кудай буйруса жакшы спортсмендерди тандап Кыргызстандын келечеги үчүн Азия, Мир, Олимпиада чемпиондорун чыгарганга көптөгөн шарттар түзөт ойлойм. Sıyrı için Kırgız Respublikası'nın еңбек сіңірген машықтырушысы Ибраев Болат Айтапшан. Çempiyon komandasına, çempiyon komandana Büyük Şehir'in Bollatçılar. Yanaşmaları Akşalay Selim 100.000 son sizin yaklaşılar. Yanaşmaları Monaco yorumlanan erken görüş boyunca turnirden girişinde mıhtı техника көрсөткөнү үчүн номинация менен сыйланган Абдирахманов Хамид Ош за лучшую технику. Награждает Кыргызстан Көрүш Федерациясы президенти Бендишев Ермек Сапарбаевич. Жанашырлары за волю к победе номинациясы Балтабаев Ибрагим Жанбат. Barız, Yaşar Süründür Şumanızda. Hangi? Holding'deki adam bir kol şartmanızda. Yeni görüşürüz.
улуттук категориядагы калыс Кубат Асакасиевге. Кол чайкалса Кубат Асакасиев. Instagram'ı страничкасынан ба? Фейсбукка өзүнө қой салабыз. Алдыға чыга алам. Камераға Assalamu alaikum. Men Жалал-Абад облысынан келдим. Аты жөнүм Абдулла Хожаев. Камалдын Хожа ошо U14 менен U11 команданы жетектеп келдим Жалал-Абадтан. Негизи эле жаш балдар менен иштеш кандай болду? Жаш балдар менен жакшы иштеп эме кылып атабыз, жакшы. Атың ким сен? Менин атым Мамат Хожаев Мухаммад Салох. Эмне кубок алдың бүгүн? Кандай кубок алдың? Жашы Жакшы ыкма жагат. жашы. Жактыбы сага? Ооба. Күрөшкөн жакшы экенби? Ооба. Чоңойгондо ким болгуң келет? Олимпийский чемпион. Кудай Олимпийский қаласа чемпион болгуң иншалла. келет, Аты жөнүм Дурусбеков Шербот, Ош областынан келдик. Бүгүнкү Лига Барсов мелдешинин 11 жашка чейинкилер арасында чемпион аталдык. Бүгүнкү сезимдер кандай болду? Бүгүнкү сезимдер балдардын сүйүнүчүн көрүп, биз аябай сүйүнүбүз. Эми мындай сөз менен айтып бере албайбыз да. Балдардын сүйүнүчүн көрүп, өзүбүз сүйүнүп атабыз да. Атың ким сен? Исқақ. Исқак. Күрөшөсүңбү чоңойгондо дагы? Ооба. Күрөш жактыбы? Ооба. Сен атың ким? Эмир. Эмир, эмне кубок алдың бүгүн? Жакшы жакшы чапкынга. Жакшы чыккан боюнча. Атың ким сен? Мен атым Барсбек. Кандай кыйынчылыктар болду күрөш учурунда? Күрөш учурунда билбейм, эми ушу адамдар карап турган мен үчүн көп кыйын не болуп калды. Бүгүн эми 100 000 сомдук сертификат утуп алыптырсыздар, эми бул акчаны каяка сарптайлы? Бул акчаны ошо чемпион болгон балдарыбызга биздин жетекчибиздин сунушу менен балдарга униформа, спортивный форма, сумка, бүт экипировкаларды алып беребиз балдарга буюрса. Мындан аркысындагы баягы эмесин күрөшүн уланып кетиш үчүн. Ооба, кийинки мелдештерге ошто мындай форма менен келиш үчүн. Бул мелдеш жылына 2 жолу болот да, кийинки жолу уже күздө болот. Жаш балдар боюнча бул турнирдин биринчи жолу өтөт ошо. Ооба, аябай жакшы. Күрөш федерациясынын жетекчисине ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Мындай турнирлер көп өтсүн. Дайым ушундай жаш балдарды колдоп жүрө берсин. Eğer
Kırgız Respublikası'nın ilk icabı